туугандар, айтайын дегеним, мен өзүм ушу Жайыл ата коомунун төрагасы болом. Эми бул аруу дүйнө ыр сынагына катышкан бардык туугандарыбызды биринчиден рахмат айткым келет. Ушундай ынтымактуу жана биримдүүлүктү көрсөттү бул катышуучулар. Мен окуп да көрүп аттым, абдан жакшы сонун жазган кишилер бар экен арабызда. Мына бул байкебиз отурат. Орус улутунда болсо да орус тилинде сонун кылып айтып берди. Мен абдан эметтим да, бул ушу бекүү сен таптыңбы муну? Сынак, ыр сынагын? Ооба. Ойлонуштур. Ушу бекүүгө да рахмат айтам. Дайыма активный. Ушундай эле жанагы ыр жазган ыр жыйнактарын мен оюмча ойлоп атам, кийин мындай бир китеп кылып чыгарабыз деп. Ошол сонун ырлар бекер калбасын, бир китеп кылып чыгарсак деген оюм бар. Баарын чогултуп койдук. Анан эми калемиңер мокобосун, дайыма ушундай жакшылыктын үстүндө ден соолукта жакшынакай ыр чыгармачылыгыңыздарды улантып, ден соолукта болгула. Рахмат силерге. Жайыл ата коомунун төрагасы 2014 бери жетектейт. Анан азыркы убакта дагы өкмөт жагында дагы жумушу болуп, ошон үчүн курстун жыйынтыгы боюнча айта бересиз. Биз жанагы ыр жазган акындардын эч кимди тааныбайбыз. Калыстар топтагы эч кимди тааныбайт. Жайыл ата коомуна биринчи, экинчи орун бир нерседе бирге эч кандай сиздердин мындай доoma сөздөрүңүз наразычылык болбойт. Анан Ибрайым байкеге да болбойт, анткени биз катышкан жокпуз. Элге салдык калыстар тобуна. 19 калыстар тобу болду. Азыркы учурда биз чогулткан жокпуз. Анткени WhatsApp группа менен бардыгын группа түзүп, калыстар тобу деп Ала Бука районунан Жайыл Баатырдын туулуп өскөн жеринен дагы биз байкени дагы кошуп койгонбуз калыстар тобуна. Ана жетектеп, ал болбосо да биздин ичибизде анан көпчүлүк калыстар топтор келе албайт экен. Келе албаса дагы биз алардын чечип берген чечимине биз эч кандай каршылыгыбыз жок. Бул жерде эч кимге тарткан жокпуз. Анан Facebook'тагы баракчамда жарыяланган элдер да калыстады. Ошон үчүн мындай эч кандай бир кыжаалат болбоңуздар. Туура татыктуусун алды деп эсептейбиз. Анан ал сюрприз, анан убагында баары айтылып жарыяланат, Туура. Келгениңиздерге абдан чоң рахмат. Жактан Ооба. Азыр эми буйруса иш келаткандар Кыргызда мындай бар. Эң биринчи келип атасыздар, туурабы? Көпчүлүк чоң иш-чара коебуз, ошондой иш-чарабыз бар. Мүмкүн болсо ошону баштайлык. Жүрүңүздөр. Sarı
элдин ишин аткарган таазим этем Темиржандай апага. Sonun ayay. Ырларың сонун экен. Баян кылып баатырлардын эрдигин, айткандарын жүргөн сөйүн аткарып, жалгыз эмес, жайыл баатыр жанымда. Жашап келем, иштеп келем, мен музейди башкарып. Хош келипсиздер, ары деле. Адаби клубунун мүчөлөрү, коноктор, урматтуу коноктор. Кыргыздын салты боюнча мынакей, баарыңыздар жат. Апам жакшап тартып коюңушу. Эми 2 жолдон алып келиштер. Жолсо мен ачына ошо жакшап жакынан тартып коюңушу. Мурдоп. Ами Şaşpay. Batır basınlar. Bravo. Baştan jama prolop turdu. Bak şu bu cahil vatırımete indi koptu. Mallar. Gittikçe batırdın. Urtaktарын bu үй бүлөлүк музейде айтабыз да, анткени баардыгы баатыр болуп, кыргыз кандайча баатырдык дейди кыскача айтып коеюн. Теңдешиш жайыл кыргын согушунда жоокерлер улам артка чейинип турган убакта Темиржан энебиз дагы кыз келиндери дагы душманга күн болуп калбайлы, кашык каныбыз калганча ушу кыргыз мамлекеттүүлүгүн урпактарыбызды сактайлы деп колдоруна курайсынен эле бала кезинен эле баатыр болуп, 13 жашарында эки колуна жаалып аткан, 4-5 жашарында кылыч менен көрчүлүк бүт ыкмалары бар колу баатыр болгон. Кыз кезинде эле. Анан кошо өзү жубан болсо дагы жайыл баатырга алып берген. Ошон үчүн Темиржан энебиз менен биз сыймыктанабыз. Беркеде болгон апалар тынчтанабыз. Экинчиси жыланыш курсунда, үчүнчүсү шамшыркында кызыкта. Ушунчалык айла Казакстандан бери бияка жөө келген. Анткени
балдар Үсөн теке менен жанагындай каза болгон жансоголап алып калып, анан ошол менен өзү бул жакка кирип атат. Ал эмне деген баатырлык турап, ошон үчүн ага Бала Баатыр деген наам берилген да. Дагы Шорукчу менен Шарип экине андан кийин кайра бир себептер менен Абылай хан менен казактардын ортосунда ырчы болуп калып атат. Ошо менен жанагындай согуш болуп калды. Байкелер өмүр коюлса, манаке биз айткан боюнча чүйгө көчүп келет. Ошо менен чүйдө фото эли абдан жүрүшү аябай чоң. Ошондон тышкары дагы ыйык Куранды окутуп, жаш балдарга дайыма илим сырларын ачып берип турган. Найзалар болсо 300 жылдыкта биздин тоюбуз өткөн. Анан ошондогу деген жолго аттанганын ошондой эле 250 Жайыл Баатыр жиберген. Анткени ошол убактагы чегара келиши менен ушакка чейин тынчтык элебиз Кытай эли менен ал жакта дагы бар тарыхчылар. Буюрса акындар жакшы устар эмки кезекте тарыхчылар менен дагы илимий конференция жасайбыз деген биздин оюбузда бар. Эгерде сиздер да тарых боюнча көбүрөөк билгендер, маалыматтар болсо, кайрылыңыздар. Өткөндө эле эмеден Мургатта бир байке келип, араб тилинен кыргызча которулган Калканби Коңурбай жөнүндө, Темиржан эне жөнүндө жайылмады этилген бир китеп болот чыга турган дастан алып келип берди. Бул да болсо эп кылып чыгаралы. Мындан ары дагы колубуздан келген ырларыңыздар жастагандар болсо жаса берсеңиз деле кеч болбойт да. Buradan faydalanıp atam da buna ekskursiyonluk bol barına айтып берип атпайбы бул киши. Ошол жанагы жок аттанган деп Темиржан апанын эми орон деп бат эми ушул киши атарып анан жок ошол эркектер менен жардам кылабыз деп ошол аттаган күнү киши мына ушул киши. Өз муралын аткарып. Ошол айтпайбы. Эл айтсын, мен айтам. Как кетти? Так, Патрик байке. Какой тешке кетти? Бир окуйт. Абралды тиги кыз келет. Кана кыз. Айчайсыз, ушундай болсо, да? Жоқ, бұяқтан чай ішіп кетеді. Мен Күзебай Абдурайым, Текте жашайын тоқтауымызбын. Мен Жайыл Баатырга арналып жаздым эле, анан ушул эмени, буклетти ушул музейге таштап кетейин деп алып келдим, ырастап. Рахмат. Жайыл Баатыр Темиржан эне болгондо деп жаздым эле да. Жөө аяган жаралуу болуп каларын, оңолуп алып кайрадан кол саларын. Эсине албай кылымдан мурда аттың ай, Жайыл Баатырды Абылай хан алдарын. Тарыхтан окуп санжырачылар кеп салса, кулактар уксап курсактар кайнайт деп калса, качанкы өткөн жайылга боорум ачыды, колунан өлүп казактын жерине барса, өмүрлүк жары Темиржан эне кайраттуу, аялда болсо, эне да болсо эң намыстуу. Балдарын карап бел болуп турган эне, күйөөсү өлсө көтөрүп жүргөн байрактуу. Темиржан эне жашаса азыр кездерде, жибермек эмес кыздарды башка жерлерге, өнүгүп өсүп Кыргызстан турмак кулпуруп, жакшы шарт түзүп кыргызды кошмок элдерге. Жұрт камын көргөн Жайылдай Баатыр болгондо, чүйөрөн азыр жыйма элге толгондо, чыдабай кетмек кубалап баарын жер-жерге, ар кими өзү жер айдап чөбүн оргонго. Кыска окуп коет. Музейине тапшырып коеюн сизге. Рахмат. Толықтан куплет оқысыңыздар. Өзін таныстырыңыз. Темиржан эне, сквозь легенды, сказания блины, далеко ли до бессмертия идти, очень близко, сказала бы Темиржан эне, но не может произнести. Ни слезой, ни печалью не надо умрачать наш поминальный Куран. Если с кыргызской женщиной рядом, боевые легенды идут. Этот образ знакомый и милый, разве время никто не пройдет стороною,
каждый замысел, каждый порох, живые цветы положив, чтобы сказать годы другим стихотворениям, всем, что можем написать. Автор Калсишим Канов, Бишкек, Шары. Жайыл Батыр. Ел жерді сақтап намысын, көтеріп көңіл қайғысын, тарихтан шығат жақ етіп, ол қызы ұлы қырғыздың. Атағы батыр өчпөгөн, алыстан ұғып сүрдөгөн, азырты солты елінен алтын жайыл төрілгөн. Қоңырбай ұлы Жайылхан, жашынан батыр атыпқан, авасын ұғып көз жашын, дұшманға қарсы ал шыққан, Бербеймен жерін елдіндеп, қазақтар менен жан шышқан. Поэмамды маңдарды дайындап қойдым эле, сіздерге тапшырып қоямын. Рахмат. Рахмат. Burada olsa biz жайлы ата қолында да кітапханам бар, кітапхана сақталады. Сіздер белеңізге чоң рахмат. Сізге де рахмат. Анан ошо менен сиздер 10 жылдык дегенден кийин бүт акындарга ыр жаздыралы деген иретте болуп, сиздерге абдан ыраазычылык. Bir ayga жетпей эле ушунча ыр жөнөтүштү да 11 ыр түштү. Баардыгын мынтип компьютерден өткөрүп, баардыгын 5-6 серия копиядан жасап алгам. Келгенде сурап калса берем, таанышат. Анан сиздерге ыраазычылык. Ошондой эле тышкары Калыс Кановдагы жюридин мүчөсү болчу да. Анан кийин алдагы көп жаш болсо, алдагы 2 ручер орусча, кыргыздар орусча ыр жазды. Ошондой эле Жайыл районунда дагы биз дагы орус улутунан дагы Бойко Владимир Николаевич деген алдагы Жайыл Баатыр жөнүндө орустар кыргыздарга ыр жасап атат, Жайыл Баатырга. Кол чаап коелук мына. Азыркы конкурска кошуп койдум. Ошентип экиле киши, калгандары бизге конкурска катышкан жок. Ошентип сиздер бактылысыздар. Эң биринчи тарыхта кала турган фундамент, эң биринчи конкурсубуз болуп атат. Анча-мынча кичине мүчүлүктөр болуп калышы мүмкүн, үйрөнөбүз. Сиздер дагы бир черде аруу дүйнө адабий клубуна ыраазычылык, экинчиден кечирим сурайт. Эмне себептен дегенде, мына Жайыл Баатырдын музейибиз бар, китептерибиз да бар да, элге таратып коюлар. Анан кийин китептерибиз азыр аз болуп атат. Ошон үчүн ыр жазып, китептерибизди көбөйтөбүз деп атабыз. Буюрса, ошон менен Калыстар тобунун жюриси Алабука менин да Фейсбукта баракчам бар, YouTube каналымдар. Бизди да таанып, сиздерди таанып, Калыстардын тобу Сабыр Кожоев, Алтынбай Байке, бул дагы өзү Нурдин, ошондой эле дагы көп эле аксакалдарыбыз бар. 9 киши мен менен баягы группада 20 киши болуп иштедик. Ыр менен баа берип, Калыстардын тобунун чечими менен биринчи орунга кетип калдык. Канеке? Кетип калды. Аксакалдар Тез Байке. Үчүн деп. Так, турсаң кел. Нар жылдырабыз, Байке кармасаңыз, нар жылдыр. Төрагасы Алабукада болгондон кийин келе алган жок. Ошондуктан мен өзүм эле окуп, жыйынтыгын чыгарып коелук. Жайыл ата эл аралык кайрымдуулук кому диплом менен Жайыл Баатыр жана Темиржан энеге арналган поэзия 2022 ыр сынагынын жеңүүчүсү, Аруу дүйнө адабий адабий клубунун мүчөсү Жоробаев Нурманбек биринчи даражадагы ыр сынактын жеңүүчүсү номинациясы менен сыйланат. Beri. Анан кийин башбекте мына Жайыл Баатырдын 300 жылда Жайыл Баатырдын төш белгиси. Медаль. Кыргызча айтып атканым го. Hadi. Кол чыкпайбы? Все. Ушундай эле бизге спонсорлук жардамын көрсөтүп, Макпал креатив коомдук адабий коомдук чыгарманын жетекчиси Бактыгүл Курманалиева дагы ал дагы ысык соң көлдө мероприятие өткөрөт. Иш чара келе алган жок, бирок
бул Аксакал Жазымбек Аксакалды жиберип атат. Түйрүлүк деген ыр китебин, ошондой эле Алтын калем деген грамота менен сүйлөйт. Биринчи даражадагы ыр сынактын жеңүүчүсүнө. Жана ошондой эле Жазымбек Капсаналы Байкендин Сезим шоласы деген автордук китебин берип атат. Нурсан. Диплом менен Жайыл Баатыр жана Темиржан Энеге арналган поэзия 2022 ыр сынагынын жеңүүчүсү, Ары Дүйнө клубунун жетекчиси Мама Садыкова Айжан Балтабаевна, экинчи даражадагы ыр сынактын жеңүүчүсү. Geldi өзі ала. Канеке. Анда коёт. Менен диплом менен Жайлата жана Темиржан Энеге арналган 2022 ыр сынагынын катышуучусу, Ары Дүйнө клубунун мүчөсү Исакова Жидегүл ыр сынактын катышуучусу экинчи даражадагы номинация менен сыйланат. Жеңүүчүсү. Ошондой эле Накмал креатив коомдун дагы грамотасы. Муну илип кой. Анакей. Жайлата коомунун мындай бет. Отуруңуз. Сага көп берсе тагы. Мен дипломго медаль. Катышчысы мына Жайлата коомунун мынакей. Жеңүүчүсү экинчи орунду алып атат. Кут болсун. Медал маңдайың бар жоқ па? Так. Сиздин да жанагыңыз даярдам. Жайлата коому диплом менен Жайыл Баатыр жана Темиржан Энеге арналган поэзия 2022 сынагынын жеңүүчүсү Бойко Владимир Николаевич, 3-чү даражадагы ыр сынактын жеңүүчүсү номинациясы менен сыйланат. Спасибо большое. Я не ожидал. Текстін тоны оқымайлы, фамилияны Спасибо большое. Так, Рустам, муну бериңиз. Муну бериңиз. Так. Муну баарын сиз бересиз. 3 богатыря. Поздравляем. Так и продолжай писать. Спасибо большое. Подождите, еще нет, еще продолжение. Еще творческое объединение Накмал креатив, вот, авторская книга от жюри. И книги тоже. Беремся теперь. Большое вообще, кстати. Накмал креатив. Қолдары беріп қоңыздар, тағыналар. Анан бұлдағы кітеп, байке, кітепті де беріңіз. Так. Анан биринчи грамотамен Жайыл райондук күзөт бөлүмүнүн ардагерлер кеңешинин төрагасы Сабыркожоев Акынбай Мамбетович кыргыз милициясынын 96 жылдыгына карата жана кызматтык милдеттин үзүлүү аткаргандыгы үчүн сыйланат. Жана ошондой эле казыстар тобуна активдүү катышкандыгы үчүн сыйланат. Атамекенге кызмат кылам. Жайлата коомундагы кош болесизби? Коомун ардак грамота менен Жайлата коомунун мүчөсү Токонова Алима Талайбековна. Жайыл Баатыр бүгүн иш-чарага активдүү катышкан ырды окуп бизге анан дагы бул жерде бул кыз жакын жашайт, анан отличник, дайыма ырлардын ыстарын окуп, YouTube каналга салдык, көркөн окуп, орусча да окуп, кыргызча да окуп, мынакей. Токунда да телевизорга тартып атат сени, телевизорга. Жарлай бергиле келди. Так, дайыр. Кime dekli?
Мен tanıştırıp koyayım. Arı Düğün Aday Klubu'nun жетекçisi Aycan Mama Sadıkova, Aycan Baltabayeva. Bugün Moskva'dan uçup geldi. Hazır жетip geldi. Söz veririz. Ана ұшыраша sana. Жайылата ел аралык кайрылымдуу коому диплом менен Жайыл Баатыр жана Темиржан энеге арналган поэзия 2022 ыр сынагынын жеңүүчүсү Ары Дүйнө Адабий клубунун жетекчиси Мама Садыкова Айжан Балтабаевна экинчи даражадагы ыр сынактын жеңүүчүсү номинациясына сыйганат. Төрага Назыралиев Исламбек Осмонбекович. Бул Макмал Креативдин чыгармачылык коомунун андан кийин дагы Төшберги менен шашпаңыздар. Макмал Креативдин атынан, Макмал Креатив коомунун атынан ошол кишиге экинчи даражадагы жеңүүчүсү менен туктап өзүмдүн китебим анан кийин Макмал Креативден алтын сыя Төшберги менен сыйланат. Төшберги менен сыйланат. Бак менен келе алган жок. Аманат Номер тоже Спорттың шеріне бересіз. Могым некен? Качаганова Гүлнара. Сен тартып тұрсаң, Майгүл, телефон. Качаганова Гүлнара. Бар ғой? Гүлнара алып қояйын бі, Нижневартовскийден эле. Анда келиңиз, сиз келиңиз. Качаганова Гүлнарага сизге алганат. Россиядан кейін келе алганат, бирок тапшырып коет. Сиз тапшырып коет. Бизе баягы бүйүр айым ырсынакта катышты. мындай өткөрбөйбү. Андан кийин Карымшакова уулу бүбү. Gece alıştan geldi, Karaköy'den geldi. Жана ким аны? Эме Акылбай байке. Акылбай байке кайра кетти. Жана сиз айтып аткан адам келиңизчи. Бияка келиңиз. Бекболот. Назарбаев Бекболот. Ушул беле жана аксакал. Аксакал башка. Фамилиясын деп атпайбыз. Чай саткан менен каттап койдум. Я. Фамилиясы ким эле? Бери карап. Сиз аксакал кечиресиз. Фамилияңызды таппай калгандыр. Я. Сиздин Фамилияңыз ким? Максутов анан. Кимди чакырып атканда? Келиңиз. Эң биринчиден келди, саат 7-де, таңында. Бул байкени мындай болуп атат. Биз биякта болгондуктан ош тараптан көпчүлүгү байрамды шарт болуп турат. Темиржан эненин көркүнү. Иштен ушу алган кичинекей сыйлыгыңар болсун. Колдон келгенин кылдык. Эми мындан ары ушундай эле темпте кете бергиле. Жана айтып өткөндөй калемиңер мокобосун, дайыма ден соолукта болгула, жакшынакай ушундай ырларды жаратып дайыма жүрө бергиле. Кудайым силерге узун өмүр, ден соолук берсин. Рахмат. Калемгерлер калеми күчтүү, калеми коч, ушундай чыгармачыл биздин артында. Эми мына кимде мен азыр ошол Бекбүгө ошол Алып Осморов атында Алып Осморовдун Төшбергиси медалын тапшырып коеюн деп атам. Себеби мына ошол мен булда музейда, ошол жеке менчик музей, ошол жеке менчик музей болсо дагы ушуну күндөр ушул жерде кызматын өтөп, өзүнүн чыгармачылыгы да бар. Анан биздин Алып Пулга да ушундай абдан Алыптын көрманы, анан кийин
bunun emgegin çıkarmaçıl katarı, çıkarmaçıl insan katarı sizge sağlıklıda olan kalemiz koçup elge çurttasında tamam olan bir mıhtı sıcayetini ortalar biz mıhtı çıkardık kızlar bir kız geldiğinden olsun kalayının ana nemi mınake bu emeden köylüktün Бергенден кырмайдыр. Кыздар акырын болобуз, акырын. Mana kaybetti koyuyoruz. Rahmat. Bu olsa Avrupa Osmanov'tan töş belge medalı. Bunlar talkoyunu. Türküre bir kol çalgar bu konuda. Ana cahil batı bir de sizlerin yolda bir de sürekli geçen maçın var. Şimdi daha şu konuda bir milyon olmuşsa 2006 yılı acayip batı 3 yaşında da çıkarmaçalı aldı. Bağlı Kırgızların vardı. Ben de şunları jamak tavgan Kırgız yok. Ana usulda kökürükte teyip şunda tıştık bir bayattan Bu medalды тағысында болбойт. 1990 анан ошол китепти сурап, Алыкулдун китебин 2 күн окуп, анан аябай тилек кылганда ошо Алыкулдун арбагы колдосун аман болсо экен деп. Анан мен мурда батарлыкым быйылда бул кой союп ушундай бир иш-чарабыз бар, ал дагы буюрса өтөт. Анан мен ушуну алатканда кантип эме кылып койбойм. Сизге да рахмат. Ошон үчүн эскерип коюш керек. Алыкулдун ырлары дагы абдан күчтүү да. Kede çuğulu, kede çırda. Oy, zaman geldi, cırgagan, kede tışta, kede çuğulu, çır zaman. Kanday kaysı gün bolbosun zamandaş aytamdayım. Men silerge ır salam. Саламатсыздарбы? Сары сана ойдон алыс, салам жалдуу сөзгө калыс. Уурда акылга уучу акынга толгон кыргызстандык мекендештерим, амансыздарбы? Мекен жытын кумар топурагын кубаткыла жашаган, өзүнүн бакубат турмушун ак мээнети менен кайтарып жаткан Москвадагы мигрант жерлештериңиздерден жалындуу ысык салам айтабыз. Мен жалгыз эмесмин, Москвадан келгендерди алдыңыздарга катар тизип койсом, Кенжегүл, Бекболот, Гүлмира, жана булар азыр Кыргызстанга келип калган, бирок Москва ар дүйнөсүнөн саналар, жана Назира. Мына ушулар Москвадан Ар дүйнө адабий клубун күттөгөндөр, негиздегендер, ошол жерде 12 saat иштеп, же болбосо 24 saat иштеп туруп, анан убактысын ырга бөлө алгандар. Ата журтту деген сагыныч муштундай болуп дайыма жүрөгүндө сакталып келгендер. Амансыңбы, атажы, мени да аласыңбы деп алдыңыздарга орусча айтканда с корабля на бал болуп келип калдым, аэропорттон туура ушул жака келдим. Кечиккеним үчүн кечирим сурайм албетте. Бүгүн аябай сонун саамалык болуп атат. Бул иш-чараны баштап уюштуруп берген мынакей Ибраим Чотов агайыбыз биздин Ар дүйнө адабий клубун ушул жерде Кыргызстанда 7 дубанда жандандырып, Кыргызстан боюнча координаторлук милдетти аткарып келе жатат. Агайга ыраазычылык билдирүү менен биз дагы ушул Жайыл ата коомуна өзүбүздүн белек бечкегибиз бар эле тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Асанкулова Бекбүгү Согонбековна, Кыргыз Республикасынын журналисттер союзунун мүчөсү, Жайыл Батыр музейинин директору, Жайыл ата коомунун Темиркан эне аялдар канатынын төрайымы болгон эжекебизге Ар дүйнө адабий клубунун өзүнүн сөз чебери аттуу төш белгиси бар. Эмесе ошол сөз чебери аттуу төш белги менен эжекебизди сыйлап алалы. Алдында сизге тагып коелу. Кол чаптырбайбы. Атайын келип калга болсо деле чаап тургула, эртең Москвадан көп кол чабып сатып берет. Биз чоң
Рахмат. Сизде дагы ыр жандуу деп билебиз. Инвалидтер союзу ыр жазат деп билебиз. Сыйлык кут болсун эжеке. Анан албетте сиздерде эле болуп биздин дагы ширинчилигибиз бар мынакей. Кыздар, Чыңгыз Айтматовдун Москвада художниктер тарткан могу жерде ар бир чыгармасына коллекция. Бул жерде 30дан ашык художниктин сүрөтчүнүн эмелери бар, эскиздери. Бул дагы сиздердин музейге белек болсун. Бизге аябай чоң сунук. Мени карап коесуз. Даңазалап жүргөндөрдүн сабын катарын толуктап келебиз. Тарыхта ким, тамырым ким, тегим ким, таржымалым тагайтайын элим ким, элим кыргыз, жерим кыргыз жар салам, бүт ааламга кыргыздыгым билинсин, сыймык мага, кыргыз кызы экеним, ыйык мага, туулган жерим мекеним, жерин сатып, элин чачып жүргөндөр сезбейт балким, мекен кымбат экенин. Чачылбаймын, чачылганды жыйнаймын, чындай келсе өз жеримдин чымынын да жамандыкка кыйбаймын, чын дилинен ата журтун сүйгөндү башым дейип таазим этем, сыйлаймын. Ал анткени жүрөгү тоодо туулуп өскөнсүң, тарыхыңды ташка чийип кеткенсиң, татаал турмуш, тооруса да жолуң таап, эгемендүү эркиндикке жеткенсиң, кыргызым. Большое вам всем спасибо. Ведь я не думал и не ожидал, что окажусь здесь. Как бы ответили на меня, как бы сказать, творчество. Я рад. И желаю вам всем творческих успехов, здоровья, счастья, благополучия и мира на земле. Не надо, кыргызская земля. Наши живут в Москве, а вы здесь, видите? Такая дружба. 52 года. Молодец. Рахмат. Так, ошондой эле бул Байкенин өмүрлүк жары. Как? Валентина. Идем. Валентина Николаевна. Бар кыргыздар бар деп кой. Сыйлайм. Вам слово. От года администрации, скажите. Здравствуйте, уважаемые друзья! Поздравляю вас всех с таким, вот знаете, праздником души, праздником творчества. Желаю вам всем здоровья, успехов, творческих успехов, жизненных успехов, в семье благополучия, чтобы дети вас радовали, чтобы у нас на земле всегда был мир, мирного неба и богатого хлеба. И тогда вы богаты душой на самом деле, душой, мозгом, телом. Мы настоящие патриоты все, да? Ну, а москвичи наши, терпение вам. Вы живете хорошо, но вы, похоже, очень скучаете за нами. Кыргызстар тобу Жайбата коомунун мүчөсү, ошондой эле Сокто коомунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын журналисттер союзунун мүчөсү, калганын өзү айтат. Мен деле кандай десем, Калыс Эшимкановго сөз берип коелу. Кыргыздар орус улутунда кылып, орусча ыр жасап атат. Бул да жакшы, анткени орус улутунда дагы Темиржан эне Жайбатов жөнүндө баатырдыгын билет. Ошондой эле англис тилине дагы өзүнчө бир конкурс жарыялайын деп ойлоп атам. Анткени орус улутунда жазгандар болот, орусча жазган, англисче жазган, өзбекче, башка улуттарга жазган конкурстар жарыяласак деп ой болуп атат буюрса. Эми Калыс Байкеге сөз берип коеюн, алда сүйлөп коеюн дейт. По-моему, у меня речь на русском языке. Долгие годы работал в системе книгознаний, книгораспространения. Работал главным редактором издательства «Шал», а около комбината. Эта типография была самая большая в Средней Азии. Мне посчастливилось выпускать всей кадровской классы. Мне посчастливилось в своей жизни также выпустить картонных неинформационных читателей. Сейчас они имеют широкое распространение. По-моему, на тот год было 1800 школ на государственном языке.
решений через Министерство образования, Министерство культуры. Они все нашли свои места в библиотеках всех наших школ Кыргызстана. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандык мекендештер. Бүгүн мен 21 июль күнү азыр эле Москвадан учуп келип отурам. Себеби жок башынан мен сөзүмдү туура эместик баштап алдым. Сразу эле, тиякта ошентип көнгөнбүз да. Биздин клубтун аты Ару Дүйнө деп аталат. Ару Дүйнө адабий клубунун негизделгенине быйыл мына 10 жыл толуп отурат. 2012-жылы 6 майда негизделген Москва шаарында. Мына ошондон бери мүчөлөрүнүн саны жылдан жылга, айдан айга көбөйүп отуруп, бүгүнкү күндө 100дөн ашык мүчөбүз бар. Кыргызстанда 7 дубанда тең координаторлорубуз иштейт. Ошондой эле Москвада, Санкт-Петербургда, Екатеринбургда, Нижневартовск жана башка шаарларда, Туркияда, Кореяда, дагы башка мамлекеттерде биздин мүчөлөрүбүз бар. Ару Дүйнө адабий клубунун негизги максаты ушул ыр жандуу кыргыз кыз жигиттеринин башын бириктирип, ата журтка болгон сагынычын аз да болсо бөксөртүп туруу максатында ачылган. Бүгүнкү күндө биз мекендин кандай гана бир жагдайлар болсо дагы биз ошол тууралуу өзүбүздүн жүрөгүбүздөн чыккан саптарды жазып турабыз. Анан дагы бир жакшы мааракеге туш келип отурабыз. Жайыл Баатыр жана Темиркан эненин Жайыл Баатыр жана Темиржан апанын урматына Поэзия 2022 аттуу сынак болуп жаткан экен. Мына ошол сынакка дагы биздин Ару Дүйнө адабий клубунан 13 мүчөбүз катышып, алардын бардыгы өздөрүнүн сыйлыктарын алышты. Алардын катарында мен өзүм дагы экинчи орундагы сыйлыкты алып отурам. Ушул жамаатка дагы, ушул музейдин жалпы кызматкерлерине дагы биз ийгиликтерди каалайбыз. Жайыл Баатырдын даңкын дагы да чыгара берет деген ишенимдебиз. Биз дайыма бул музей менен Жайыл Баатыр коому менен Темиржан апа канаты менен дайыма кызматташ болобуз. Керегин алып таштайсың, чыкырып. Так, бул сынак жарыя болгондон кийин эле 2 күндүн ичинде мен уже ушул Жайыл Баатыр жөнүндө поэманын сөөгүн жазып бүттүм. Кыскача поэма кылдым, көркөмдөлгөн поэма. Сөөгүн жазып бүтүп, кийин 1-2 күндөн кийин уже мындай айтканда 4-5 күн ичинде мен толук поэманы даярдап бүтүп алдым да. Өзүм текшерип чыгып, баарын карап, кичинекей бул Жайыл Баатыр жөнүндө поэманы жазып бүттүм. Анан сынактын баягы комиссиясына жөнөттүм өзүмдүн поэмамды. Ушул мен айта турган, маған бул Жайыл Баатыр жөнүндө действительно мен маалыматым өтө эле күчтүү эмес болчу. Ошол сынак болгондон кийин мен Жайыл Баатыр жөнүндө көбүрөөк караштырып, көп окуп, мурунку YouTube'дан издештирип, караштырып, ал жактан көп тааныштым. Өзүмдүн оюмду кошуп, көркөмдөп туруп, анан кийин ушул чыгарманы жарата алдым да. Мен ойлогон эмесмин, бул жерде келип Жайыл Баатырдын музейинде ушулардын Жайыл Баатырдын коомунун башчыларынын ушул мен жазган поэмам көңүлүнө түшүп калат деген ойдо эмес элем. Ушул азыркы учурга чейин, акыркы секундага чейин мен ойлободум. Бул айткан эмес, ким жеңүүчү болот деп. Баш байгени чынында мен өзүм алып калганыма өтө чоң сүйүнүчтүмүн. Ушул менин поэмам чынында булардын көңүлүнө толуп, булар ыраазы болушуп, мага ушул баш байгени ыйгарышты. Өтө чоң ыраазычылык билдирем чынында. Мен өзүм ойлогондой нерсе болду. Анан Ару Дүйнө клубубуздун жетекчилери Ибрагим Чотов, Айжан Балтабаевна, булар жакшы уюштуруучу адамдар. Бизди действительно уюштуруп, ушул Жайыл коомунун Жайыл музейине бизди багыттай алышты да. Бул жерден көпчүлүгүбүз бир 10дон ашык адам өздөрүнүн ырларын жазышып, 15 чакты адам ырларын жазышып, даярданышып, ушуга катыша алдык ушул сынаккачы. Биздин гана коомдон, башка коомдордон дагы келип катышышты. Ушул жерден көп адамдар, бир 10 чакты адам жакшы байгелерге, орундарга жетише алышты.
Батыр жөнінде айтқым келеді мен шул чынында дағы адамдардан екен, легендарлы батырлардан екен.